Кесипкөй кадрлар көп маселени чече алат. Андыктан мамлекеттик кадр кызматы аларды даярдоого кызуу киришти. Мындан улам улуттук резервге талапкерлердин документтерин кабыл ала баштады. Улуттук резерв бул мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматтардагы бош орундарга келүүчү кызматкерлердин тобу. Улуттук резерв мындай жөнөкөй тил менен айтканда бул башкы жана жогорку кызмат категорияларына резерв болуп эсептелип атпайбы? Бул жерде министрликтерде жана бөлүм башчыдан баштап мамлекеттик госоргандын алдындагы түзүмдөрдүн жетекчилери, андан тышкары жогорку деңгээлде ала турган болсок, бул ошол жетекчилердин орун басарлары, министрлердин орун басарлары жана мамлекеттик органдардын саткачылары. Улуттук резервге кирүү үчүн талапкерлер конкурстук баскычтардан өтүлөт. Буларга документтерди кароо, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүүгө компьютердик тестирлөө, практикалык тапшырма жана аңгемелешүү, сынак жыл сайын өткөрүлүп турат. Ал эми талапкерлерден талап кылынган документтердин баары мамлекеттик кадр кызматынын расмий сайтында даана көрсөтүлгөн. Улуттук резервге өзүм документтерин тапшырдым. Жана ошол жакшы бааларды алганга үмүттөнөм. Эгерде келечекте мамлекеттик кызматта бош орундар болсо, өзүмдү көрсөтүп, ошол кызматты жогорку кызматтагы орундарды ээлегенге даярмын. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдын 23-беренесинин 5-бөлүмүнө ылайык кызмат орундарына сынак биринчи кезекте ички жана улуттук кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлөт. Так, для чего создан национальный резерв? Улуттук резерв эмне үчүн түзүлгөн? Алгачкы максат мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматтарга тажрыйба алуу, башкара алуу жөндөмү бар кесипкөй кызматкерлерди даярдап чыгуу. Мисалы, мамлекеттик органдар улуттук резервде тажрыйба алуу, ишин билген кадрлар даяр тургандыгын билип турушат. Эгер кызмат орду бошосо, резервден чакыра алышат. Максат кесипкөй жана башкарууга даярдалган кадрларды тартуу, мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын уланмалуулугун жана туруктуулугун камсыздоо. Мамлекеттик кадр кызматы талапкерлердин документтерин 2018-жылдын 15-январына чейин кабыл алат. Самат Момунбеков, Бакыт Жунушалиев, ЛТР Бишкек.